Biz страховка боюнча сурайын дегенбиz. Интернет сайттарынын биринде ey musulmanдар, страховка исламда арам деген макаланы окуп калдык. Эмне үчүн арам экенин далили менен айтып берүүңүз сурансак жооп келбеди дейт. Страховка урматтуу бир тууганым шарият тыюу салат. Камсыз кылып коюу деген сөз да камсыздандыруу. Бир гана ден соолукка бар. Бул адамдар бири-бирине жардам бериш бабында. Ооруп калсам, ошол өзү ай сайын төлөп турсаң, башка бирлер жардам көрүп турат деген маани. Бирок машинеге, үйгө, анан өмүргө страховка деген бул жок. Бул адамдардын акчасын алдап жештин жолу бир. Болду. Далил ушул. Assalamu alaikum. Иман Нуру Кадырбеков. Маселе ушул ОСАГО жөнүндө болуп атат. Автотранспорттарды камсыздандыруу маселеси. Бул айтып коюш оңой эле, 1 апрелге чейин каттап бүткүлө деп. Азыр эле мен коллегам айтты, күнүнө 10 000 машина, физически невозможно. Техникалык жабдыктары буга мүмкүнчүлүк жетпейт экен, жеке менчик компаниялардын. Бүгүн эртең менен интервьюсун угуп келдим бир страх компаниянын өкүлүнөн. Абдан бактылуу сүйлөп атат. Ал бактылуу ким бактылуу болот? Кыргызстанда бир 2 миллион машина болсо, ошолордун ар бири жок дегенде 1600дөн 3000 сомго чейин төлөйт экен. 1600дөн 3000 сомго чейин. Эми элестетип көрүң. Ошо 2 миллионду 2000 сомго орто эсеп менен көбөйткөндө 2,5 миңге канча акча түшүп атат. Бул бир, экинчиден барсаң эле каттай койбойт экен. Праваңды сурайт экен, паспортуңду сурайт экен, тех паспорту сурайт экен. Эң кызыгы машинанын ээсинин доверенность алып кел деген талап бар экен. Бирөө Россияда жүрөт, жөн эле оформление кылып коет. Бирөө больницада жатат, бирөө төрөп жатат. Кандай кылабыз мунун бардыгын? Электрондуу версиясы жок экен, интернет менен алыш мүмкүн эмес экен. Баягынын таягы, эс турбаганда кайра кетип атабыз. Муну ала турган болсок, социалдык чоң чыңалуу болот. Кийинки митинг ошол страх компаниялардын имараттарынын алдында болот. Ошого муну ким лобби кылган, албетте биз кабыл алган жокпуз мурдагы депутаттарга. Эли журтубуздагы барганда көпүрө куруп бер, жол куруп бер, канал куруп бер деп атып, мына закондорду карабай өткөзө берип, ал жакта элге жагабыз деп, бул жакта закондорду карабай. Муну ушуга келип атабыз. Бир закон туура эмес кабыл алса, ушул 7 миллион элдин шору. Урматтуу төрага, ушул маселени сиз да көтөрсөңүз, жок дегенде мораторий керек. Кече Чубак ажыке да айтып атат, бул арам, жөн эле жанагы шылуундардын бекер акча табышынын жолу экен. Ошончо машина төлөп атат, сөзсүз төлөш керек. Кайра бирөө кырсып ала турган болсо өтө кыйын болот. Энеңе бар, атаңа бар деп туруп, аягында өзүң күнөөлөкесиң деп төлөбөй койсо эч ким эчтеке дей албайт. Ашып барса 150 000 сом экен. 30 күндө төлөп беребиз дейт. Антпай койсоң деле эч кимдин колунан эчтеке келбейт. Көрүп атпайбызбы азыр? Ошон үчүн ушуну же нарга жылдырыш керек, же мындай ыктыярдуу эле адам страховканы өтө тургандай эреже болуш керек.